Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш аракеттеринин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВК Кул программасы. Студияда мен Каныбек Санкарай, саламатсыздарбы? Кезектеги чыгарылышыбыз Чолпон Ата шаарына арналат. Бул аймакта жай айлары келип кеткендер көп болуп, жол тартибин жергиликтүү жана кошумча чакыртылган тартип сакчылары дыккат карап келишет. Мындай иштердин бирине биздин чыгармачыл топтогу катышып келди. Сары Ой айылындагы иш учурунда жол коопсуздугун камсыздоону көздөгөн экипаж унаалардын ылдамдыгына көңүлдөрүн бурушту. Атайын радар менен алгачкылардан болуп эле бул жол тандабасты токтотуп, анын айыл ичинде ылдамдыгы ашып кеткенин түшүндүрүштү. Ылдамдыкты ашып койдук, 91 миң келет. Карточкаңыз барбы? Карточка менен төлөйсүз. Айдоочунун айдоочулук күбөлүгү убактылуу болгондуктан экинчи ирет тартип бузгандыгы үчүн айыпына токтотуучу жайына камалмак. Бирок унаасында жаш балдары болгондуктан алгачкы протоколдун айыбын ордунан айлык картасы менен төлөп берүү мүмкүнчүлүгү берилди. Камерадан бүткөзүп ийбейби? Жол тандабастар чоң жолго чыкканда ылдамдыгын сезбей калышабы, айыл ичинде катуу айдаган дагы бири токтотулду. Старший инспектор Жумал, жол ылдамдыгын ашып койдуңуз. 73, айыл ичи 60. Айдоочу документтерин инспекторго тапшырып берди, бирок протокол толтуртпоо аракетин көрүппү, чоңураак тааныштарынын бирине чалып, инспекторлор менен телефон аркылуу сүйлөштүрүү аракетин көрдү. Максаты ишке ашпай, мындан аркы иш-чараларга унчукпай туруп берди. Анан протокол толтурулган соң, анысына кол коюп туруп жолун улантты. Болгондо да аял экен да? Азиат еще знает. Жол ылдамдыгы 86 менен келет. Ооба мен Айыл ичи 60. Дубайдан келген эмени гөлдү көрсөтүп келем деген да. Кечип болгон ичине. Жактыбы деле? Аябай жакты. Каякта турасыз? Бишкектен келдик. Бишкектен турасызбы? Кайсы адресте? Протокол жазып келели. Айдоочу айым буга чейин жол тартибин такыр бузбагандыгын айтып, алгачкы жолу ага протокол толтурулуп жатканын айтып жатты. Инспекторлор болсо чоң кыздын алгачкы протоколун толтуруп, ага колун койдуруп, анан узатышты. Штраф төлөгөн. Таксоо. 99, 100. Ой, старший инспектор Жумал. 99 менен келет айыл ичи. Чакыраны асанты. Олден тартканы башлоо. Мынтип жол эрежесин бузуп, айыл ичи ылдамдыгын башы 80ден ашса, айрымдары 100гө жеткирип, айдап колго түшүп жатышты. Жол ылдамдыгы болду 85 менен келет. Жолдош айдоочу. 88 менен келет. Айыл ичи. Сколько-то 90, какой? 60. Туура эмес. Тартип сакчыларды көргөн соң ылдамдыгын 60га түшүргөн айдоочу тартип сакчыларды көргүчө катуу келатканын эсине албаса керек. Андыктан ага алгачкы ылдамдыгын көрсөтүшкөн соң айдоочу башы ийип берди. Ар жактан, бер жакка 60га түштүңүз разы. 200-300 метр ары. Түшкөн. 260 метрдин аралыкта 93 менен келтесиз.
Бул айдоочуга дагы протокол толтуруп беришти. Алгач мени алдап жатасыңар деп өзү катуу ылдамдыкта бараткан жашырайын деп ишке ашпай кол койчу жерлерге кол коюп берип анан кетти. Катуу ылдамдыкта келаткан унаа жумушума шашып баратам деп түшүндүрдү. Анысына карабай тартип бузгандыгы үчүн протокол толтуруш керектигин айтышкандан кийин документтерим жанында жок деп баштады. Берки кийимде болуп калыптыр. Эмне кылайын? Иә. Жооп кетсеңер албайм. Сұрау бүт тақа. Мен документтеримди салып ийчи буяка. Праваларым бер гражданский. Документтерин алдырсаң, протокол жазып берели. Хорошо. Болбойт го, по факту жок болуп атпайбы на момент проверки. На стоянкага барам. Жумушка шашып бирдим. Баарыбыз эле жумуштабыз экен. Жумушка шашып бирдим, просто түшүнсөңбү? Мен алып келип өзүм жаздырып турам, штрафын төлөп коем. Мен просто чалгандан жумушка шашып бирдим. Жакын эшикке чечпейбиз байке. Коюп салса коюп салды тартабыз. Оформить деп тартабыз. Болгон ошол. Документтерди унутуп калыптырмын деп ара чолуудо бирөөнү чалымыш болуп, документтеримди алып кел деп телефонго айтып жатып, же каяка келерин айтпай, жаш баланы алдагандай туруп алды. Мынтип шашып бараткан айдоочу оңой кутулуп кетем деп ойлодубу, бир топко чейин турду. Акыры жоруктары жардам бербейт экенин түшүнүп гана буга чейин кучактап көтөрүп жүргөн сумкасынан алып чыгып берди. Мындай тартып болуп берем мен. Тийиштүү документтери жанында эле экен. Андыктан катуу ылдамдыкта айдагандыгы үчүн ордон протокол түзүлдү. Ага жоругу ишке ашпаган айдоочу колун коюп анан кетти. Уланбай экен. Дорожкада пешеходкомдо коюп коюш. Як жагынан только ход жасау. Ход жасады. Жок. Мен токтогон. 14 пункт. Пешеход басып келди. Дорожкада Я бар. помешал, что на пешеход хотя бы деген притормозил или что-то сделал. Жок. Мындай правило. Жок. Анкен жок. Дорожкада басып келди, токтошуң керек тура. Пешеходдун жолу. Чыгып калды. Пешеходдун жолу. Пешеходдун жолу как раз мен келатканда мындай. Мындан аркы иш Чолпон Ата шаарынын борборунда иш алып барып жаткан экипаж менен уланды. Мындагылар жөө жүргүнчүлөрдүн өтмөгүн көзгө илбегендерди тартипке келтирип жатышкан экен. Алардын бири бул айдоочу. Алгач макул эместигин билдирип, жөө жүргүнчүгө тоскоолдук кылбай өтүп кеттим деп көндүрүп көрдү. Басып келет. Токтоп жүрдү эле. Протокол толтурулду. Ага айдоочу акыры макул болуп, анан жолго аттанды. Ал эми инспекторлор ошол эле өтмөктүн үстүнө унааларын токтотуп, жөө жүргүнчүлөргө тоскоолдук жараткандарга барышты. Жөө жүргүнчүлөрдүн өтмөгүндө унааларын токтотуп алгандардан экөө экен. Эки жол тандабастын биринин гана айдоочусу ичинде болуп, документтерин тапшырып берсе, экинчиси ачык калып, бирок айдоочусу жок болуп турду. Водитель каякта ябайка? Магазинде. Салып коюңуз. Биринчисине протокол толтурулуп, аны менен алышкыча кожоюну дүкөнгө кирип кетти деген унааны буга чейин жүргүнчү болуп жанында отурган жигит айдап чыкты. Аралык алысыраак болуп калгандыктан тартип сакчы аны көздөп баргычакты дагы бир жолу тартип бузуп, жөө жүргүнчүлөрдүн өтмөгүн тебелеп чыгып, изин суутту.
Айтсак жүргүнчүмүн деп жүрүп, унааны айдап качкан Жаран буга чейин биздин чыгармачыл топко келип, өзүбүздүкүлөрдөнбүз, милициyaданбыз деп шыбырашкан эле. Албетте биз милиция эмеспиз деп түшүндүрүп, анан ишибизди улантканбыз. Ал эми анын айтканы чынбы же калппы, жетекчилери өздөрү таанып алышат деген үмүттөбүз. Аркасына борсак болобу? 0004 мамлекеттик номуру менен жүргөн терезелери караңгылатылган жол тандабасты экипаж кызматкерлери токтотууга үлгүрүшкөн эмес. Андыктан аркасынан ээрчи баруу чечими кабыл алынып, Чолпон Атадан чыга берген жерден гана жетишти. Я. О, мына. Жок, петрол эмес. О, меч эме күмбөз турат го, күмбөз. Ошак петрол. Не видно же. Не, видно. Не. Хорошо. Снимай, пожалуйста. Картофель. Так. Документы это мои не снимай, пожалуйста. Лицо мое не снимай, сотрудника снимай тут. Ладно? Что за документы? Ты не снимай, говорю же. Азиат. Нужно снимать. Ну это же, ты же знаешь статья. Я правильно, только... 35-я? Азиат. Только 135-я определенным статья. людям можно... Азиат, Только определенным людям Я- можно я тонироваться. тебе- Вот этот это документ бронь. у вас недействительный. это бронь Б1, бронь. Сначала ты же Ну, знаешь, ребят- сюда посети. Нет, сюда подойди, фонарем посети. Видишь, бронь Б1. Вот, видишь, антиударный стекол. Это все знаю. Ну, а это я уже насчет этого и говорил, я насчет этого судей, это то же самое. Как это? Да, разбираться было. Смотри. Вот, на, посети сюда. Видишь? Вот они. Антиударный Б1. Это не какие вот эти китайские стекла, которые ставят. Меняют там или еще тому подобное. Все уже репортаж. На тусовке ставят и меняют сами. Это переоборудование машины, разговора нет. Я это согласен. Я это согласен. заводская тонировка была тоже. Это не тонировка. Это не тонировка, это стекло. Вот такое стекло. Неважно, Это не но она пленка. тонированная. Но это не правильно? пленка. Это тонирование. Сейчас, Азиат, я тебе вот как раз, ты же знаешь юридические законы, ты же знаешь. Конечно, знаю. Я тебе вот сейчас покажу. Это именно статья, где была, получается. Тогда Генеральная прокуратура, заводские стекла. МВД сказали, пресс-служба ГАИ полностью, тогда где как называлось? Вот Бен. Нет, до этого. Когда вывезли Иманову замначальник республики, тогда Генеральная прокуратура сказала, заводские стекла не имеют права заставлять менять. Есть только стоит рекомендательный характер. Вячеслав аттуу жигит айдоочусу экен. Чыгып эле бардык уруксат берчү документтерим бар деп туруп алды. Ишенбегендерге деп анан мамлекеттик стандарт туурасында кагазын алып чыкты. Албетте анысы баары бир терезелерин караңгылатып жүргөнгө уруксат берилбейт экенин түшүндүрүштү. Алдын ала өздөрү да Борбор калаадагы жетекчилер менен телефон аркылуу байланышып, ордунан чече албаса, айыпына токтотуучу жайына камалат экенин тактап туруп киргизмей болушту. Нет, закон какая стоянка? Я же все, это не меняется, это бронированный стол. Рядом тогда садитесь, я за рулем. Айыпына токтотуучу жайына келип да ичкери киргиси келбей туруп алды. Эмнегедир унчукпай тартып жаткан биздин чыгармачыл топко келип асылып, анан кайра силер мага асылып жатасыңар деп нааразы болуп, иши кылып бул жагдайдан чыгып кетүү жолдорун издеп жатты. Насчет Азиат, что ты начинаешь? Вы передадите ключи, нет? Насчет чего ты мне объясни по закону? Ты камерщик, правильно? Вы пресс-служба. Я или не покажи. камерщик, Ну, я покажи журналист. мне. Ну, журналист, ты мне покажи. Удостоверение Да показать? при чем здесь удостоверение? У вас А должно что быть показать? полностью то, что разрешено вам снимать. Правильно? У У вас нас это должно быть? Это в законе все Нет, прописано. у вас должно быть. Закон Вот о что СМИ ты сейчас есть, сотрудниками. конечно. Вот что Да, ты я сейчас сотрудниками, сотрудник. это Покажи мне, общественное пожалуйста, место. Нет, постановление. Это общественное место, я Нет, никому ничего не постановление, должен Азиат. доказывать. Какое постановление? Ну, Вы о то, что ты чем? имеешь право снимать здесь. Я Может, имею ты вышел право. там. Почитайте закон о СМИ. Многие говорят. Почитайте закон о СМИ. Нет, многие говорят, что тоже снимаете, а потом за деньги разводят. Это тоже говорят? Ну, попробуйте нас развести. А я не А я не собираюсь, развожусь, по закону. понимаете? Я по закону делаю. Значит, тебя многие тоже говорили. Ну да, конечно. Просто ты тоже ты провоцируешь специально, знаешь. Я ничего не Ты провоцирую. провоцируешь. Я молча всегда подхожу. Если ты человек ко мне провоцируешь. подходит и Азиат. меня провоцирует на конфликт, я ему отвечаю Азиат. тем же.
ты провоцируешь. Вы специально Чем я просто, чтобы провоцирую? у вас резонансный материал. Прекрати камеру вот это Камеру светить. не трогайте. Я что, трогаю? Не, не трогай. Я просто Нет, я предупреждаю. говорю, Я говорю, предупреждаю что, трогаю? просто. Не, я трогаю. Я предупреждаю, Ну, говорю. я понял, я говорю, я трогал, он мне фонарем Не в глаза трогайте. светит. Я Не- трогал ее хоть раз? Не трогайте. Но я вас Ну, я не предупреждаю, трогал. чтобы не Да я трогали. не буду ее Ну трогать. все, не трогайте. Вы любите специально провоцировать людей, граждан Кыргызской Республики, чтобы у вас наоборот резонансный материал Давайте были. сделаем Ну, это так. же Я всё сейчас видно. попробую молчать. Посмотрим, вы будете молчать и ко мне Я подходите буду или нет. молчать. Ну, пожалуйста, все, давайте решим. Я на этом. молчу. Ты же просто по закону говоришь, я тебе хотел Вот вы опять показать. говорите. Нет, я же хотел Вот тебе вы снова показать, что говорите. статья. Нет, то, что по статье. Ну вот снова правильно? говорите, понимаете? Ну, Я ну, молчу, вы ну, снова ну, говорите. нет, Мы не в том разговариваем, мы плане- уже молчим. Мы уже молчим. Так просто не делается. Телефонун көтөрүп чыгып, мындан 2 жыл мурда маалымат булактардын бирине чыккан болжол менен заводдон караңгылатылып чыккан терезелерди чечпей эле койсо болот деген маалыматты алып чыгып көрсөтүп жатты. Давайте уже. Сейчас заедем, я сейчас заеду. Просто так не делается, если честно. Что же сейчас? Нет. Я тут Отказ, да? проконтролирую. Правильно? Это я согласен, если бы я поехал, сам переоборудовал машину, сам бы сделал. Я разговору нет, я бы ничего сказал. Но это же с завода именно Ну. по ВИН-коду пробиваешь. Год машины, вот смотри. Не, сейчас спорить Пойдем, бесполезно. Не, я тебе покажу. Нет, Иди с Вячеслав, камерой. Вячеслав, А сейчас щас- спорить бесполезно. я тебе с Вы камерой можете здесь покажу. написать, что Не, вы я не согласны, а напишу, потом что- оспорить в суде. Я напишу. Ну Да, вы же да. снимаете, вы же потом будете это Ну да, репортаж мы все это делать. будем Вам снимать. же Поэтому вы сейчас Вот должны... не вот это- согласен. Не буду я расписываться. Кто должен? Это, смотри, у меня уже все стекла 15 года идет. Машина как 15 полностью сюда. Ну. А почему тогда, я понял, если ты говоришь, там делать, переделывают там в Токмаке или где. Ну я же не переделал, у меня по ВИН-коду, у меня по всему полностью завода Я выходит. не говорю, что вот именно вот эта машина. Не, Я говорю вообще о я том, что говорю. массовый такой поток пошел, что все начали Ну, тонировать зеркала, стекла, потому что закон это якобы разрешает. Ну закон что же это там носит, снятие характер. рекомендательных. Да, шаг. рекомендательно. Но это Поэтому же- все начали я тонировать. понимаю, это Да, переоборудование, это они поэтому начали вот делать. мы у Кустарная ГУБДД работа, скажем Нет, так. вы Кустарная работа. Вы слушайте, Токмаке вы кустарная слушаете, я работа. говорю сейчас. Давай, давай. Поэтому мы начали как журналисты уточнять у ГОБДД, у начальства. Мы у них даже интервью взяли. Мы у них спросили, вот такой-то, такой-то случай был. Инспектор отпустил, потому что у него на руках вот все эти вот эти решения, справки, все было. Ну Он это нам- знает, ты мне только что объяснял. Да, ну Прекрати а зачем это тогда вот Нет. повторять? Но это же не Вы же кустарная поняли, я работа. же вам Это же объяснил. не кустарная работа. Как ты мне говоришь, что в Токмаке, Я тут ничего правильно не же? решаю, можете оспорить где угодно. Нет, Азиат, ты Я серьезно. журналист. Я знаю, журналист, я тут у ничего не журналистов решаю. языки подвешены. Им лишь бы материал, чтобы... Я же тебе до этого Ну говорил. это Чтобы ваше был, мнение. чтобы был сенсационный там материал у вас. Но это же по закону, Это если так считать. Это же Сейчас не так же. сенсацию делаете вы сами Ну для как, себя. Азиат? Понимаете? Вопрос по закону Если это бы вы нельзя. молча всю процедуру прошли, Ну вы бы молча молча как? На уехали каком домой. основании? На каком основании я должен ставить ее Ну на не со стоянку? мной же спорить, а с инспекторами Ну спорить, не знаю. вы же подаете же, правильно? Если из-за вас, ты же начинаешь, я же с тобой Я начинаю указал на машину разговаривать. только и все. Ну я же с тобой А потом начинаю переговорил разговаривать. с Бишкеком и передал трубку. Вячеслав Сергеевич, Сейчас 5 минут заеду. кого ждем? А? Машину другую. А? Машину другую. У нас времени нет. Ну, вы работаете, кто вы работаете? Söz Там yapın работаю. bırakıyor. Там, да? Не снимай, как я заезжаю. Не, это же надо показать, что заехала машина. Ну, она же заедет так и так. Ну, в это ты же, я же Не, говорю. ваш что- там все равно не видно будет. Албетте биз дагы бул маалыматты тактап алуу үчүн жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына кайрылдык. Колдонуп жүргөн автоунааларды алып атышат. Ал автоунааларды алып аткан учурда ар бир жаран деген өзүнүн жашап аткан мамлекетинин мыйзамдарына талап келчү, ыңгай талап келчү автоунаалык каражаттарын алыш керек. Заводдон чыккан айнек тонировка деген бул деген баягы биздин мамлекеттин аймагында айдоого уруксат берүүчү эч кандай мыйзам ченеми менен бекитилген эмес. Биздин мыйзамдын негизинде 363 өкмөттүн токтому бар. Ошо токтомдун негизинде атайын караңгайтылган айнектер менен айдаганга уруксат берилген автоунаа каражаттарынын тизмеси аныкталып такталган. Ал тизмеден тышкаркы автоунаа каражаттары уже караңгылыктан айнек менен биздин аймакта айдоого уруксат жок. Автоунаа каражаты стоянкага киргизилгенден кийин биздин административный кодекстин талаптарына ылайык атайын 2000 сом мөлчөмдөгү штраф төлөйт. Анан унаа каражатынын
караңгылатылганы кайра ордуна келтирилиш керек. Анан дагы жана сиз айтып кеткендей центр стандартизации метрологиядан айнектердин караңгы жарык өткөрүүчү проценттин өлчөмүнүн сертификатын алып айдап жүрөт деп аткан учуру боюнча ал сертификат свидетельство болобу? Ал автоунаа каражатын караңгылатылганга улуксат эмес ал. Ал деген именно ошол айнектин жарык өткөрүүчү процентин аныктоочу документ. Демек ал жарабайт, э? Ал жарабайт, ал эч кандай документ болуп бизге эме болбойт. Адынчараак колдонулат. Колуна ошо кагазды көтөрүп алып жүргөн учурларда деле биз автоунааны айып стоянкага токтотобуз. Себеби деген ошо центр метрологии стандартизации ошо кагазды берип аткан күндө дагы алар да түшүндүрүп айтат, что ал документ деген караңгылатып айдаганга эч кандай улуксат берилүүчү документ эмес. Себеби деген ал документти автоунааны таптаза айнеги менен айдап барып эле процентин өлчөп бергиле десе, алар ошонун жарык өткөрүүчү процентин өлчөп берет. Анан биздин айдоочулар стандартизацияга таптаза айнек менен барышат. Процентин өлчөтөт. Проценти соответствияга келген учурда кайра чыгат дагы парапленка чаптап алып, анан мына могу кагаз мага документ деп айдап жүрүшөт. Ал документ биздин инспекторлордун баарына сабак өткөрүлгөн, ал документке эч кандай биздин кызматкерлер көңүл бурбайт. Документтин ксерокопиясын өткөрүп алышат, тиешелүү административный протокол жазып автоунаага тиешелүү чара айдоочуга колдонулат. Терезелери караңгылатылган унаанын айдоочусу Вячеславга кайрылып келсек, бир топко чейин унаасынын каматкысы келбей, тартип сакчыларга баш ийбей туруп алган. Бирок бул жоругу көпкө узабай, кылыктарынан пайда көрбөйт экенине көзү жеттиби, киргизип берди. Бул окуядан көп өтпөй, Вячеслав унаасын айыпына токтотуучу жайынан караңгылатылган терезелер менен кошо чыгарып алганына өзүбүз күбө болдук. Тактабайсак эртеси күнү эле чыгыптыр. Ага биздин чыгармачыл топ айыпына токтотуучу жайына барып, өз көзүбүз менен күбө болдук. Биздин азыркы иштеп аткан мыйзамдардын негизинде биз талап койгонго укугубуз бар. Ошол айнекти кайра атайын ошо жарык өткөрүүчү пайызына келтирип, андан кийин чыгар деп. Эми көпчүлүк учурларда баягы айдоочулар обязательство жазат, что стоянкадан чыгарып, мына айыбын төлөдүм, стоянкадан чыгарып берсеңер автоунаанын айнегин кайра мыйзам негизинде талаптарына келтиребиз деп ошондой эми жазып беришип, машиналарын алып чыгып, анан кайра айдап жүргөн учурлар ошондон болуп атат. Азыркы күндө биз мынакей 2019-жылдын 1-январынан баштап жаңы кодекс о нарушениях кирип атат. Ал жерге азыркы иштеп жаткан административный кодекстин талабындай эмес, башкача содержаниясын башкача кылып киргиздик да. Именно деген управление транспортным средством с тонирующим покрытием, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента деп ошака киргиздик. Ал жерде каким уже примечаниясында болот, каким-либо нанесенным каким-либо способом, заводским, промышленным, биздин территория баягы Кыргызстандын аймагынан айдаганга тыюу салынат. Вячеслав унаасын милдеттенме жазып чыгарганбы же кантип иши кылып ошол терезелери менен. Мындан болжол менен 1 ай өткөн соң да жолдо жүрөт. Күбөлөрүбүздүн айтымында Чолпон Ата шаарында айыпына токтотуучу жайына камалган бул унаа учурда борбор калаада. Калды могу жерде, я. Калды. Ошол күнгө кайрылып келсек, Вячеславдын унаасын камаган соң жолго чыккан экипаж дагы бир терезелери караңгылатылган унаага жолугушкан. Аркасынан түшүп, аны дагы Чолпон Ата шаарынан чыга беришинен кармашкан. Самоспа. Пиши, Яна үстүнөн. Документ бересиз. Мамлекеттик номерлары 001 болгон. Жол тандабастын айдоочусу унаасынан чыккысы да келбей койду. Камераларды өчүргүлө деп бир айткан болбосо эле тартип сакчылардын буйруктарын укмаксанга салып отуруп алды. Айдоочусуна караганда жүргүнчүсү сөзгө чыккансып. Улам бир инспекторду өзүнө чакырып айдоочу үчүн жооп берүүгө аракет кылды көрүнөт.
Байке. Şimdi şöyle oturuyor. Айдоочусу оозуна суу толтуруп алгандай эле үн чыгарбай отуруп алды. Жүргүнчүсү болсо чыдабай кеттиби, унаасынан түшүп келе эмнеге унааны токтоттуңар, эмнеге тартып жатасыңар, укуңар жок деп жар салды. Ал эми ал отурган унаанын терезелерин караңгылатуу тартипке дал келбейт экенин айтпай калды. Ne oldu? Ne oldu? Ne istemeye gidiyor? Ya, ne var ne istiyor? Onlar istemeye gittiğinde bol bol bilesiniz mi? Sizler birinci bilmeyseniz zakonla işte. Anam gibi istemeye gidiyor. Biz tartotuz Байке, милициялар каткан жок. Ne var? Биз НТС телеканалынанбыз. Мен атым Адил Жекшеев, тааныштырып коеюн сени. Ne, стоянкаңар бар ма? Неңерге кайда? Айда аласың. Айтчусун айтып кетип калды. Унааны камасаңар камагыла деп кирип кеткени менен айдоочусу аны менен макул болбогондой. Анткени адатынча эле же берилген суроолорго жооп бербей, же буйруктарга баш ийбей караңгы терезесинин аркасында отура берди. Тил алгысы келбеген айдоочуну бирок көндүрүштү. Анан унаасына отуруп, тийиштүү жайды көздөй айдатышты. Тийиштүү жайга келгени менен унаасы менен убактылуу коштошкусу келбей койдубу? Жолдун аркы бетинде айыпына токтотуучу жайдын маңдайына келип жылбай туруп алды. Ал үчүн бул кылгандары күлкүлүү болуп жаттыбы, сүйлөгүсү келбеген айдоочу күлкүсү келип отурду. Инспекторлор бул жактан да анан сүйлөшүүгө өтүшүп, бир топко чейин үн каткысы келбеген айдоочу менен алышышты. Акыры өзү да тажадыбы, ичкери киргизип берди. Мынтип Мирбек Шейшеналиевдин унаасы дагы тийиштүү жайга камалды. Эң кызыгы мынтип камабай эле терезелери пленка менен капталган болсо, анысын ордунан сыйрып тазалап, убактылуу айдоочулук көлүгүн алып кете берсе деле болмок. Бирок анын ордуна кечке мынтип баарын өзүн кошуп, убара кылып, унаасын каматып, анан кеткенди каалады. Документтери жайында болсо, болгону терезесин эле тазалоо керек эле. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык фото, видео материалдарыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.